Ишкер Сыргак Кенжебаев өзүнүн YouTube каналын ачып, анда президент Садыр Жапаровго жана анын жакындарына байланыштуу видеолорду байма-бай жарыялай баштаган. Кенжебаевдин видеолорунун биринде президент Садыр Жапаровдун бир тууганы Сабыр Жапаров жана анын уулу Азат Жапаров мамлекеттик иштерге, анын ичинде бажы тармагына кийлигишери тууралуу билдирүүлөр айтылат. Биз бажы кызматына байланыштуу айтылган айрым маалыматтарды текшерип көрдүк. Алдыда Политклиника медиасы менен болуңуздар. Кыргызстанда таможняны Сабыр Жапаров, анын уулу Азат Жапаров башкарат. Бул эмне мыйзам жол береби ушундайга? Бербейт. Бирок администрация президенти дагы, министерство экономики дагы, таможнянын өзү дагы, бажы дагы муну чече албайт. Аталган билдирүүлөргө президенттик администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков комментарий берип, Кенжебаевдин айткандарын четке каккан. Азыр интернетте Сыргак Кенжебаев деген жарандын президенттин агасы жана анын үй бүлөсү бажы тармагына кийлигишип атат, бажы тармагынан акчаларды чыгарып уурдап атат деген бир жалган билдирүүсү талкууланып атат. Эми азыр жакшы билесиздер, бул бажы тармагы 2020 жылга чейин эң коррупцияга баткан, анан ошол жактан уурдап атат десе эл дароо ишене турган тармак болгон да. Ошол себептен бул модага айланып калган. Азыр президентти каралагысы келгендер ушу бажыдан анын агасы уурдап атыптыр деп бир жоопкерчиликсиз, бир эч кандай фактыга таянбаган ушагын кээ бирөөлөр талкуулап, ушундай болушу мүмкүнбү деген бир шек саноого түртүп койду да. Ал ошондой эле бажы тармагынан түшкөн мамлекеттик кирешелер акыркы жылдары өскөнүн билдирди. Видеодо дагы бир маселе көтөрүлгөн. Бир күндө таможнянын жетекчилиги 3 жолу кээде келип кетет, чогулушка ошол офиске, кээде болсо бир жумада 3 жолу келип, ушул жерден Сабыр Жапаров, анын уулу Азат Жапаров таможняны башына кийип алып, менчик фирмадагыдай кылып эле тейлейт. Ким иштейт таможняда, кимге канча груз алып өткөнгө уруксат берилет, ким кайсыл тарифте растаможка кылат, мамлекетке канчасын төлөйт, булардын чөнтөгүнө канчасын берет, баардыгы ушул офисте чечилет. Мына азыр электромобилдердин квотасы түгөнүп калды деп атат. Бул боюнча Азат Жапаровдун, анан президенттин уулу Рустам Жапаровдун достору иштейт. Ошол досторуна квоталар берилет. Булар крышабайт эткен кытайлар иштейт. Бул билдирүүлөр боюнча мамлекеттик бажы кызматынын долбоорлорду ишке ашыруу жана соода жол жоболорун жөнөкөйлөтүү башкармалыгынын башчысы Тимур Жакыпов бажы тармагындагы иш процесстери негизинен санариптик системалар аркылуу жүргүзүлүп жатканын белгилейт. Анын айтымында товарларды жана транспорт каражаттарын каттоо, ошондой эле өткөрүү пункттарындагы негизги процедуралар автоматташтырылган. Бажы кызматы бүгүнкү күндө бардык китаптарды толук бойдон санариптештирип, жаланган маалыматтык система аркылуу иштеп калган. Автоунаа болобу, башка транспорттук каражат болобу келгенде бизден өткөрмө жайдан өткөндө ачсаңыз бир Азыр мисалы тор картты ачкылачы мисалы. Тор картты. Ушул мезгилди көрсөтөт да? Ооба, бул бүгүнкү күндөгү таризделген өткөн учурда, мисалыга бүгүнкү күндө өткөн автоунааларды көрсөк болот. Өткөрмө жайга киргенде сүрөтү системага түшөт, автоматтык түрдө ал жакта кызматкер аралашпайт. Кенжебаев Сабыр Жапаров Кытайлардын крышасы аттуу видеосунда Кытай менен болгон соода, бажы жана Кыргызстандын экономикалык абалы тууралуу билдирүүлөрдү жасаган. Мен Кытай аттуунун баарын ушул офиске чакырып алып, Сабыр Жапаров крышабайт этет. Таможня, акчанын переводу, Кытайлардын баарын крышабайт эткени Сабыр Жапаров. Эмне үчүн байып атат? Улардын баары эмне үчүн ар бир Кыргыздын калың эли жаман жашап атат? Калың эл жаман жашап атат. Кедейип эле булар келгенде баарыңар билесиңер, продукттун баасы канча эле. 6 жыл мурун вермишелдин баасы канча эле, азыр канча болду? Кыргыздар эт жей албай калбадык. Өзүбүз керелди кечке мал багабыз. Кыргыздар эт жей албай калып, азыр Кытайдан келген химический окрачкалардын баарын жеп атабыз. 5600 кишинин мүлкүн тартып алып, аны баалап туруп, фонд госимуществого өткөзүп,
фонд госимущество болсо бир заводдон же фабрикадан түшкөн акчадай эле биз деген монча пайда таптык, киреше кирди деп ВВПны күчкө салып өстүргөнүн баары бул кылмыш. Кенжебаевдин бул билдирүүлөрүндө экономикалык көрсөткүчтөр менен салыштырып көрүүгө болот. Улуттук статистикалык комитетинин маалыматына алайык, акыркы жылдары Кыргызстандын ички дүң продукциясы өсүүдө. Ички дүң продукциясынын көлөмү 2019 жылы 654 миллиард сомду же 9 миллиард 3 миллион долларды түссө, 2025 жылы бул көрсөткүч 2 триллион сомго же 23 миллиард долларга жакындаган. Ошондой эле Кытай менен Кыргызстандын соода жүгүртүүнүн көлөмү да акыркы жылдары олуттуу өзгөргөн. Расмий булактардын маалыматына ылайык, Кытай менен товар алмашуунун көлөмү 2025 жылы 5 миллиард долларга жакындаган. 2019 жылга салыштырмалуу бул көрсөткүч 3 миллиард долларга жогору. Бирок Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы товар алмашуунун көлөмү эки өлкөдө эки башка көрсөткүчтөргө ээ. Биз Кытайдын бажы кызматынын статистикасын изилдеп, эки өлкөнүн ортосундагы айырмачылык 22 миллиард долларды түзөөрүн аныктадык. Мисалы 2025 жылга карата Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин маалыматында Кытай менен товар алмашуунун жалпы көрсөткүчү 5 миллиард долларды түссө, ушул эле көрсөткүч Кытай бажы кызматында 27 миллиард доллар деп көрсөтүлгөн. Мындай айырмачылыкты Кыргыз бажы кызматы эки мамлекеттеги транзиттик товарларды эсептөөдөгү ыкмалардын айырмачылыгы менен түшүндүрүп келет. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынын бажы кирешелери башкармалыгынын башчысынын орун басары Алмаз Акынбеков Кытай Кыргызстанга кирген бардык товарларды экспорт катары эсептээрин айткан. Ал эми Кыргызстан болсо ички рынокко багытталган товарларды гана эсепке алып, үчүнчү өлкөлөргө жөнөтүлгөн жүктөрдү транзит катары классификациялайт. Кытай биздин тарапка багытталган жана аймагыбыз аркылуу өткөн бардык товарларды эске алат. Ал эми биз болсо ички керектөөгө багытталган товарларды гана көзөмөлдөйбүз.